Алматыда Бириккен Улуттар уюмунун хаба ачылды. Саясий маанилүү иш-чара мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен колго алынган. Жалпы аймагы 30 000 чарчы метрге жакын эл аралык талаптарга шайкеш салынган имарат эми Бириккен Улуттар уюмунун бардык түзүмдөрүн бир түндүктүн астында бириктирет. Серепчилердин пикири боюнча бардык түзүмдөрдү бир уюмда чогултуу жаңы демилгелердин локомотиви болууга таасир берет. Этот центр будет иметь очень важное значение с точки зрения продвижения целей устойчивого развития и во всем центральноазиатском регионе. Потому что бул борбор туруктуу өнүгүү маселелерин алдыга жылдыруу боюнча Борбор Азия мамлекеттери үчүн маанилүү роль ойнойт деп эсептейбиз. Себеби бүгүнкү күндө бардык Бириккен Улуттар уюмунун агенттиктери бир түндүктүн астына чогултулду. Бул албетте Казакстан үчүн, ошондой эле бүткүл Борбор Азия үчүн маанилүү борбор болот. Все это, безусловно, будет иметь большое неприходящее значение для и Казахстана, и государств Центральной Азии. Жаңы кеңсенин ачылышы эл аралык уюмдардын өз ара кызматташуусуна кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча ЮНИСЕФ өкүлүнүн пикиринде казакстандык борбор жигердүү жаштарга жаркын келечекти тартуулайт. ЮНИСЕФ Бириккен Улуттар уюмунун маанилүү бир бөлүгү болушу бийик даража. Ошондой эле мындай имараттын ачылышы ага таасир берет. ЮНИСЕФ уюму Борбор Азия хабы катары эсептелет. Биз балдар, жаш өспүрүмдөр, жаштарга тиешелүү бардык маселелерди караштырып, эл аралык серепчилер жана бейөкмөт уюмдар менен иштешебиз.